интервью берип коюбуз, сизге келдик туруп. Чүй облусунун башчысы Эркин Тентишев журналисттин суроосуна жооп бере албай кууп чыкты деген видео коомчулукка желдей тарады. Анан баардыгы чыккан жок бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Президент Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектептер менен лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшырды. Айке, сиз интервью берип коюбуз, сизге келдик. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев менен тележурналист Жолдар Бузумовдун ортосунда пикир келишпестик чыкты. Маалым болгондо окуя уюлдук телефон аркылуу видеого тартылып социалдык тармакка тараган. Жолдар Бузумов окуянын чоо жайын мындайча айтып берди. Биз алдын ала губернатор менен интервьюга макулдашканбыз. Анткени Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүндө жер бөлүштүрүп берүүдө баш алмандыктар тууралуу атайын чыгарылыш даярдап жатканбыз. Ошол боюнча суроолорду берсем жооптору жок же даяр эмес экен. Анан камераны өчүрүп коюуну суранды. Биз болсо жөтөлүп же оңдонуп түздөнгөнү жатса керек деп өчүргөнбүз. Анан эле сакчыларын чакырды. Ошондон кийин бир нерсени сездим дагы, телефонум аркылуу түз эфирге чыктым. Андан кийин видеодогу окуялар болуп кетти, деди ал. Анан баардыгы чыккан жок бул киши кургак чыкканда бул кандай? Мага кече чакыруу берип кетишти. Анда кайсы иш боюнча сурай турганы тууралуу маалымдалган эмес. Менимче кумтөр ишине байланыштуу окшойт. Анткени буга чейин бул иш боюнча атайын кызматка сурак бергем. Ал эми өткөн жылдын октябрындагы окуялар боюнча Ички иштер министрлигине сурак бергем, деди ал. Рыскелди Момбеков кумтөр ишине байланыштуу 1 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берген эле. Ал кумтөр алтын кенин текшерүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү. Комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин талкуусуна коюлганда депутат өзгөчө пикир менен чыккан. Президент Садыр Жапаров жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай топтогон орто мектептер менен лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнө алтын сертификат тапшырды. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаң ар атамекен үчүн пайда алып келгендей болсун. Сиздер ушул тапта келечек кесибиңерди тандап, улуу максаттарды алдыга коюп, багытыңарды аныктап алганыңыздарга толугу менен ишенем. Бүгүнкү ийгиликке жетүү үчүн сиздер бөбөк кезден 1-класстан тартып талпынып, мына-мынтип аң сезимдүү, айкын максаттуу, ар тараптуу инсан болдуңуздар. Бекеринен кыргыз билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы дебесе керек, деди президент Садыр Жапаров.